5 жолу kaçıp geldi. Krasный Крест'ten adam alıp geldi. Skori menen çakırdık. Созак районунда кургагучуктун ачык түрүнө чалдыккан тургун айылдаштарына да кооптуулук жаратууда. Анткени ал ооруканада дарылануудан 4-5 ирет качып, учурда өз үйүндө. Ал ортодо 2 кызына тең аталган илдетти жуктурган. Биз барган учурда ал калган 3 баласы менен бир бөлмөдө жашап жатканын көрдүк. Кооптуулук чогуу жашаган балдар үчүн эле эмес, айланадагы кошуналарына да тынчсызданууну жаратып жатыптыр. 4 жолу kaçıp gelipsiz. Beliniz orup da kelip atasız değil mi? Kaçıp gelip? O beni özüm gece urusunda dike oğlum. O mahallelerge hem çıkıp etse jamon bolot da berber. Bu yerde hızlıca yaşay. Şu bize bari koktuk alışsa çıkmay ballarını çıkarmay turup biz dedi. Бул үй бүлөнүн жашоо шартынан жергиликтүү бийлик да, социалдык адистер да кабардар. 5 жылдан бери турмуштук оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөрдүн катарында. Оор шартка чыдабай жубайы да мындан 2 жыл мурун өз өмүрүнө кол салган дешет. Балдарга жооптуу атасынын да ден соолугу жакшы эмес, жеңил наркотикалык дарыларга көз каранды болуп калганын айтышууда. Биз да бүгүн суроолорубузга так жооп ала албадык. Бирок чалдыккан илдети боюнча үйдө дары ичип жатканын кошумчалады. Неге качып келдиңиз анан? Biz berdi tabir etken ana. Hazır bir verdi. Oşun 2 yap bana. Kaldırma. O tabir etkeler bergen. Kança jattыңыз ооруканада? Ha? Ооруканада kança jattыңыз? Yatmasam bolaram desem bolaram. Özün tabir etkeni kaldırma hiç dedi. Tüberkülozda plus открытый tipi men orup kalıptır dep diagnoz koyuştu. Jatsın dep jatkırıp kelişti barıp. Oşa günüyle bu kişi keçesi kaçıp gelgen. Andan beri 2-3 жолу kaçıp durup. Туберкулез жуктурган кыздары, берки 2 кызы атасынан жуктурду да, Atasından juktурdu. Качан жуктурду? Bu kişi ketkenden ertesi günüyle men kirip kavar alayın desem kan tükürüp atıptır kızı. Aylana çörek ayam koptu. Hiç kim bu uyga kirip atıp kirgeni yok. Biz kelebиз mana sırtalla. Созак айыл өкмөтү бул үй бүлөгө жардам колун сунууга даяр экендигин айтууда. Ооруканада жатып дарылануусу үчүн каржылык колдоо болот дешет. Адистерди тынчсыздантканы эми аны менен чогуу жашаган жаш балдары болууда. Ötkende mene bunu ayıl başı buyak Keçe kelgerler diye üyet yapılarına söküp haydap çıkıp. Keçe kegeler diyeyim ne dediniz? Lişene boyunca akçalay jardam gerekiyorsa biz tayyarımız. Biz o şu günkü o şu akçasını jetkeresişe azı makulçuluğunu aldık. Oşunday süйлөштүk. Ушул тапта илдет жуктурган 2 кызы 2 жумадан бери тийиштүү ооруканада дарыланууда. Алардын атасы облустук кургагуучулукка каршы күрөшүү борборуна 21 январда келгени менен ошол эле күнү кайра кетип калган. Мындай абал 4-5 ирет кайталанган. Тагыраагы оорукананын тартиптик режимдерин такыр сактаган эмес. Кийин Созак районунун тийиштүү адистери үй шартында дарыланууга уруксат бергенин айтышат. Бирок Аскаров кургагуучулуктун ачык түрүнө чалдыккан. Мындай тартиптеги бейтап ооруканада жатып дарыланышы керек. Райондук фтизиатрлар айтышат, ушундай бейтап өзүнчө кетип калды, келбей атат. Силер кабар алып неме кылгыла дегенден анан Созактын фтизиатры ал бейтапты чакырып, анан үйүңдө дарылана бер анда деп анан дарыларын үйгө берип, азыр ошо амбулатордук шартта дарыланат да. Амбулатордук шартта дарыланганда кээ бир бейтаптар келет да, биз амбулатордук шартта дарылана алабыз. Өзүнчө бир бөлмө бар. Аны өзүм желдетип турам. Анан өзүнчө посудаларым бар. Дары дармекти убакыт саатында ичем. Анан үйдө мисалы үчүн жаш балдар жок, 5 жашка чейин жаш балдар болбош керек. Анан ошо 2 адам, 3 адам ушундай жашайбыз, аларды өзүнүн комнатасы бөлөк дегендерди ушундай бизге маалымат келсе, анан кийин биз аларга жооп беребиз да, ушундай. Ошо амбулаторияда барып, ошо өзлөрүнүн ошо туп кабинеттерден же КСВлардан дарыланып алып, убактын ичи беришет. Сиз айткан категорияларыңызга бири да талапка жооп бербесе эмне кыласыздар? Кандай болуп калат ошондо? Жок, эми дагы андайларды биз дагы мунун ошо үйдө дагы ошо 5 жашка чейин дагы 2 баласы болуп атпайбы? Анан немеси оор болуп атат да, мунуку жанагы аялда каза болуп калган экен. Анан кийин эми бул балдарды бөлүш керек да, барыбир. Бул немеден бөлүш керек. Же болбосо ушул немени ошо
Аскаровду ошо түшүндүрүп ошо нормальный жаткын, убагында дарың ичип, немеде кетпе. Себеби бизде стационарда жооп беребиз да. Мисалы үчүн больницадан чыкпаш керек. Чыгып алып, может бир машина уруп кетер, же болбосо базарда жүрүп болбойт да, ар кимге жуктурат. Ошон үчүн бизде ошо ачык түш менен ооругандар чыкпайт, көчөгө жатышат. Кургагучук жугуштуу дарт ал көбүнчө какырык менен кургагучуктун микробактериясын бөлүп чыгарган сыркоо адамдан жугат. Башка микробтордон айырмаланып, кургагучуктун микробактериясы өзгөчө сакталуу касиетине ээ. Айрыкча кургагучуктун ачык түрү менен ооруган адам коркунучтуу. Оору көбүнчө оорулуунун какырыгы, төкөрөгөнүн чачырандысы, булганган аба менен дем алганда, ошондой эле оорулуу пайдаланган буюмдар аркылуу жугушу мүмкүн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.